Ыр болобу, кино болобу, мына ошонун айта турган максаты, бере турган тарбиялык мааниси ар бир нерсеники болот. Мына ошонун баардыгы тарбия, баягы ата эненин балага калтырып кеткен эң чоң байлыгы, эң чоң мурасы мына ушул тарбия дейт эмеспи? Андыктан мына ушул бизде дагы тарбия абдан маанилүү нерсе, айрыкча Кыргызстанда азыркы учурда. Биз кесиптешим айткандай тарбия тууралуу сүйлөшүп, анан ошол тарбия, таалим, билим, илим тууралуу дагы бир багытка барып келүүнү туура көрдүк. Ал үчүн биз Атай мейманыбызды конокко чакырган болчубуз. Албетте биздин бүгүнкү мейманыбыз Энелер мектебинин мүдүрү Эрлан Жыргалбеков мырза. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат, сиздердин дагы. Кесиптешим тааныштырып калды, Энелер мектебинин мүдүрү депчи. Биз дары эле таанышып алалык, алгач маалымат алып алалык. Энелер мектеби, бул эмне болгон мектеп, эмне үчүн Энелер мектеби деп аталат? Рахмат, эң биринчиден ошол элдерге маалымат бергенге аянтча түсүп берип, мейманга чакырган СТУ каналына терең ыраазычылык билдиребиз. Анын ичинен мына сиздерге алып баруучу болуп, ушул темады кенен ачып берели, элибизге керек экен деп мейманга чакырган сиздерге бактылуулук тилейм. Жашооңуздарда бар болуңуздар, элдин керегине жараган мыкты бата ала турган элдин эң алдыңкы журналисттери болуп жүрө бериңиздер. Биз биринчи Энелер мектебине тарыхына кайта турган болсок, азыркы күндө дагы бул Баткен областынын Лейлек районунда атактуу бүгүн Кыргыздын ар бир мугалимине, окуучусуна, үй бүлөсүнө таасир берип аткан Гапыр Мадаминов деген устазыбыз бар, агайыбыз, эң мыкты педагог. Мына кылымдын инсаны деген, жылдын мыктысы деген ар кандай журналдардын, баалуу адамдардын жана коомчулуктун эң мыкты сыйлыгына ээ болуп жүргөн адам. Мына ошонун шакирти болуп жүрөбүз бир 3-4 жылдан бери. Өзүбүз эми билим тармагында сүйлөгөндүктөн, өзүбүздүн билим жөнүндө да айтып койбосок болбойт. Улуттук университетте математика бөлүмүн бүтүргөнбүз, информатика бөлүмүн бүтүргөнбүз. Президенттин алдындагы башкаруу академиясын бүтүргөнбүз, журналист бөлүмүн бүтүргөнбүз. Мына бүгүн болсо ошол менин эң жакшы көргөн дипломумдун бири, бул диплом албасам дагы диплом бар деп эсептей берем. Бул ушул Гапыр агайдын бир кара сумкасын көтөрүп жүрө берем кайда барсам. Энелер мектеби деген ушул 25 жыл мурун Гапыр Мадаминов деген ошол агайыбыз өзүнүн бир кичинекей айылында баштаган. Номер 3-чү эксперименталдык гимназия деп мектеп ачып, 90-чы жылдардан кийин болуп калат. Ошол убакта эмне үчүн билим алсырап баратат деп 3 суроонун үстүнөн жооп издеген. Бул бүгүн балдар китеп окубай калды деген. Балдар билим болбой атат. Карасаңыздар бүгүн баардыгы тең, азыркы убакта дагы бул актуалдуу. Балдар эч кимиси китеп окубай калды көп. Эми электрондо окуп атат деп өзүбүздү алдашыбыз мүмкүн. Бирок китептин жыты, анын көзгө берген таасири, мээге кирүүсү, кабыл алуусу бул башка бөлөк нерсе. Экинчи маселе, бүгүн мектеп менен, мугалимдер менен ата эненин ортосундагы байланыш таптакыр үзүлүп калды. Неге дегенде, ата эне мектепке экиле жолу барат бир жылда. Качан барат десе, биринчиси директор, завуч, класс жетекчи баланын жыйналышына, ата-энелер жыйналышына чакырганда барат. Экинчиси бул ата эне баласы ташматты уруп кое турган болсо, өлтүрүңдө ана көрөйүн, менин баламды урган сен кимсиң, министрге чейин барам, жумушуңан алып уртам, не деген мугалимсиң деп ошону урушкана барат. Ошондуктан Гапыр Мадаминов агайдын Энелер мектеби дегенин себеби бүгүнкү күндө агай башка мына балким көрүүчүлөр билет, орточо мектептердин ОРТдеги тесттеги балы бул 120-125 түзөт. Ал эми Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында бир чаң баскан айылда, кичинекей айылдагы окуучулардын ОРТдеги орточо балы бул 173төн өйдө кетет. Эгер бир жылда 20 бала окууну бүтө турган болсо, ошолордун 14-15и медакадемияга окууга өтөт. Өткөндө дагы контракт эмес, бардыгы бюджеттик негизде өтүшөт. Мына бүгүн быйылкы жылдын эсебинен Манастыркта окуган студенттер 200ге жетип калды. Бүтүп кеткени, азыр окуп атканы, чет өлкө окугандары андан да ашык. Айтайын дегеним, ал жакта энелер 1-класска баласы келгенде, энелер да кошо келип окуйт. Эмнени окуйт? Биз эми физиканы окуп бүткөнбүз, эмнени окутат десе, балага кандай мамиле кылып, аларды кантип окутуу жөнүндө окутат. Балдарды кантип китепти сүйдүрүш керек. Мугалим кандай окутуш керек. Баягы Алёш деген аябай жакшы баласы мектепте тентек экен, ата-энелер келип билет.
сабакка катышышат. Баланы көпчүлүк жерде байкасаңыз, биз мына быйыл Чүй областын баарын кыдырып атабыз, ар бир мектеп чакырышат, кыдырабыз. Барганда бардыгынын суроосу бир эле. Балдарды кантип окутабыз? Бүгүн Гапыр Мадаминов агай бир жакшы олимпиада алып чыгып атат. Физика, математикадан, англис тилден, орус тилинен, кыргыз тилинен олимпиададан жеңүү балким аракет кылсак жакшы жеңербиз. Бирок бир олимпиада Кыргызстанда бир керектүү болуп атат. Ал кайсы десе, бул адамгерчиликтин олимпиадасы. Бүгүн баары депрессия адамдар. Мугалимдердин баары агрессия. Окуучуларга бир айтсаңыз жетпейт, эки айтсаңыз ашыкча. Мына ошол нерсе адамгерчилик менен, жакшы методика менен, балдарды кемчилик, алардын тентектигин кошо сүйүү менен балдарга билим берүү менен, ошол айылдагы методика, Гапыр Мадаминов агайдын айылындагы методика бүгүн Кыргызстанга жайылып атат. Энелер окуйт, мугалимдер менен байланышка түзөт. Азыр балким көрүүчүлөрдө айтышы мүмкүн, урматтуу мугалим, менин баламды окуткатканыңыз үчүн мен сиз менен сыймыктанамын. Балама ушунчалык жакшы нерселерди үйрөтүп аткан экенсиз. Мен бай миллионер деле эмесмин, бирок өзүмдүн огородумдан бир 1,5 килограмм алма сизге белек кылайын дедим. Бул коррупция эмес. О директор уруксат бергин, жалпы окуучуларды мугалимдердин алдында мен сыймыктанып, ушул Жармагүл эжеге берип коеюнчу деген ата-эне барбы? Десе, көпчүлүк жерде мындай нерсени күндүз жарыкта фонарик менен издеп таппайбыз. Ал эми Гапыр агайдын айылында ар бир ата-эне барып, мен өзүм ат башы нарындан болсом дагы атайын ошол чек арага барып агайдын мектебин көрүп келдим. Ушундай Кыргызстанга атагы чыгып аткан мугалим мектеп кандай салынды экен, кандай сабак берет болду экен деп кызыгып барып келдим. Балдар киргенде бизде негизинен көпчүлүк мектептерде жакшы мугалимди мындай элестетебиз. Эшиктен кирип келгенде эле кабагын бүркөп, тынч отургула, тапшырмаңар барбы? Кана баштайбыз. Ташмат сен. Же болбосо көпчүлүк мугалимдер эмне сабак өтөрүн билбестен балдар менен ташмат тапшырмаң барбы? Жок эже, кече той болуп калды. Эмне той болду? Эжең күйөөгө кетти. Калың канча алып келиптир деген маанисиз сөздөр менен 45 минуттан өткөрүп жиберет. Ал жакта болсо тапшырма текшерүүдө караңыздар. Уникалдуу. Мугалим кирет, бир баланы маңдайын алып калып тапшырма текшерет, калган балдар бири-бирин текшерет. Ошол баш журналга коюлат. 5 мүнөттүн ичинде. 5 мүнөттүн ичинде. Караңыз. Неге? Бала бири-биринкин текшерип атып, жанындагысын катасын таап атып, өзүнүн катасын оңдойт. Бала башкаруучулукка үйрөнөт. Жана балдар бири-бири менен ынтымактуу болот. 6-класс балдары 1-класс балдарга жардам берет. 10-11 класс балдар болсо 5-класстарга жардам берет. Олимпиадага даярданууда карасаңыздар түнкү 12ге чейин окушат. Балдар олимпиададан утуп келди деп ата-энелер чогулуп алып, майрам кылып күтүп алышат да. Эң сонун. Агай, бул энелер мектебинин максатын биз түшүндүк. Ооба. Бирок сиздер ушундо кимди окутуп атасыздар? Энелерди, ата-энелердиби, же болбосо мугалимдердиби, же балдарды окутуп атасыздар? Туура. Биз азыр мына Чүй областынын баарын мына Кемин районун кыдырып бүттүк. Эми баарын кыдырып атабыз. Барган жерде мындай. Барабыз дагы жалпы бир 2-3 сааттык жалпы айылга жыйын кылып атабыз. Өздөрү чакырат директорлор. Мектепке жыйын кыласыздар. Мектепке жыйын кылып. Айыл тургундарынабы? Ата-энелер баары, мугалимдердин баары ошол мектепке келет. Ата-эне менен мугалимдерге өзүнчө сабак өтөбүз. Кандай сабак өтүү керек? Ошол Гапыр агайдын энелер мектебинин акыл эмгегинин маданияты деген жакшы бир методикасы бар. Устаттык өнөр деген китептери бар. Мына ошол китептеринин негизинде мугалимдерге сабак өтөбүз. Кантип сабак өтүш керек? Жалпы айылдын тургундарын чогултуп ата-энелерге сабак өтөбүз. Балдарга кантип сабак даярдатуу керек? 5-классынан баштап балдарга максат коюуну үйрөтүү керек. Мугалимдер менен байланышта болуу керек. Ошол Гапыр агайдын айылында мындай экен. Жөнөкөй үй бүлөдө 300 китептен аз китеп болсо, мадани, жакыр, билимсиз, руханияттан аксаган үй бүлө деп жарыяланат экен. Мугалимдердин үйүндө 500 китептен аз китеп болсо, мадани, жакыр, билимсиз, өзүнүн предметине сабак бере албаган, окуучулардын келечегине кам көрбөгөн мугалим деп жарыяланат экен. Ошондо сиздин суроо менен биз барганда мугалимдерди окутабыз, ата-энелерди окутабыз, анан окуучуларды окутабыз. Үчөө байланышта бир болгондо бул биздин окуучуларыбыз Кыргызстандын ар бир баласы бүркүт сыяктуу болуш керек экен. Бүркүт 2 канат менен учат. Бүгүнкү күндө балдар 1 канат менен гана учуп атат. Ал мугалимдер эптеп аракет кылып атат. Эгер жакшы мугалим болсо бир жөн, шумдук, күчтүү мугалим болсо да 1 канатсыз бүркүт уча албайт. Эгер ата-эне жардамга келсе, анда балдар бүркүт болуп уча алганга мүмкүнчүлүк болот.
Ата-эне каякта балага жардам бербей не кылып жүрөт десе, ата-эненин жумушу көп. Кандай жумуш десе, алар чорный касса, шерине, сетевой маркетинг, базар кыдырмай, мода кубаламай деген жумуштар менен бошобой жүрөт. Ошолорду бир аз убактыларын туура коюп, балдарыңарга жардамдаш кыла деп. Мынандай киргендер бар, эмне жыйналышка чакырды экен бизди деп келет дагы. Канча жерде кыдырып атабыз, көздөрүнөн жаш аккан апалар чыгып кетишет. Жашап ушундай турбайбы деп. Эгер муну кылбай койсок, эмне болот деген маселе. Эгер бүгүн мугалимдерди окутсак, ата-энелерди окутсак, эртең келечегибизде балдар бүгүнкү күндө эми технология Z поколение деп коебуз, мына 2000 жылкы баары төрөлгөндө эле бул сотка менен төрөлүп атышат. Азыр ата-эне, мугалим балдарга караганда бир тепкичке өйдө туруш керек. Замандын талабы технология өнүккөн заманда балдар тажатма сабактан, эски сабактардан, билимсиздик сабактардан балдар тажайт. Эгер бала сабакка келбесе, окубаса, класста тынч отурбаса, бул балдардын мугалимге берген баасы. Ошондуктан мугалимдер кайсыл жерде болбосун өйдө туруш керек. Бүгүн блогер, таргетолог, ютубер деген жаңы заманбап технологиялар, кесиптер чыгып атканда, жок, биздин убакта биз талаан эле буудай экчүбүз, жөнтүр андайыңды билбейт деп отурса, окуучулар эмне дейт? Бул мугалим просто баба дейт. Билбейт дейт, бизге билим бере албайт дейт. Ошондуктан бүгүнкү заманда караңыздар, бүгүнкү маалымат эртеңкиге жараксыз болуп атат. Ошондуктан мугалимдер күндө изденүүнүн үстүндө болушу керек. Биз кыдырганда мугалимдер айтып атат, мен ушу мектепте иштейм, Кудайга шүгүр, бирок мен университетте эле окуп койгом, мен 10 жылдан бери китеп окуй элекмин деген мугалимдерди көргөндө таң каласыз. Алар балдарга кантип билим берет? Демек балдардын убалына калбаш керек. Мына ушул мектептеги окуучулар, мектепке сабак берген мугалимдер, ата-энелерге да сабак өтөтпөйсүзбү? Ага чейин, мектепке чейинки балдарды тарбиялоо жөнүндө да бир ойлондуңуз беле? Бул жөнүндө бул Капырагайдын методикасы бала бакчага чейин, мектеп, окуу жай, деги коомду тарбиялоодо жакшы методика болуп келатат, жакшы ыкма. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө баары футбол оюну менен ойноп калды. Кадимки футболду айткан жерим жок. Болгону эмне үчүн бала бакчада балдар жакшы тарбияланбай жатат деген суроодо бул жерде айтышат, мугалимдер университеттен жакшы окуп келген эмес дейт. Университетке барып эмне үчүн жакшы кадрлар чыкпай атат десеңиз, мектептеги базасы жакшы эмес дейт. Мектепте эмне жакшы окуу болбой атат десеңиз, баягы забочниктер келип сабак берген дейт. Ушундай бири-бирине тепкилемей. Ал эми ал жерде болсо биз ойлондук, Кудайга шүгүр, азыр дагы өзүбүздүн бир таза деген бала бакчаны ачтык азыр шаарда. Азия мол жакта балким каалоочулар балдарын алып барса болот, анча-мынча орун бар. 2 жаштагы балдар азыр англис тилинде, орус тилинде сүйлөп жүрүшөт, мыкты адамгерчиликке үйрөтөт. Бул дагы Гапыр Мадаминов агайдын ошол энелер мектебинин негизги программасында. Кудай буйрса бул программа жайылса, бала бакчадагы тарбиячылар, ал жердеги эң негизги тарбия берүүчүлөр жана эң негизги тарбиянын булагы бул үй бүлөдөн башталат. Ар бир эне, караңыздар, дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда дагы экономист болууга, юрист болууга, сиздердей мыкты журналист болууга окутат, бирок эне болууга окутпайт экен. Ошондуктан биз эне болууга окутсак, бир баланы татыктуу кылып тарбияласа, ал бир мамлекеттин көтөрүп чыгууга кудуреттүү болот. Эң сонун айтып калдыңыз, бала бакча таза деп аталат деп. Ал жакта бир гана адамгерчиликте, бир гана башка нерсени үйрөтпөстөн тилдерди дагы көп нерсе үйрөтөт окшойт анда, биздин өзүбүздүн бала бакчабыз, мына таза дегеним, бул бир жакшы ниетте койгонбуз. Бул жерде бир кичине айта кетейин. Өзүбүз таза деген бренд ачканбыз. Эмне үчүн биз Adidas, Nike сыяктуу башка мамлекеттикин кийип жүрүшүбүз керек? Бизден эмнеге чыкпайт деп ушуну ачканбыз. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк таза холдинг корпорация деп ачып койгонбуз. Кийимдерибиз бар, футболдук формаларды тигип атабыз. Бала бакчабыз бар, жакында мектебин ачабыз. Рекламалык жарнама чыгара турган фирмабыз бар. Бүт баары таза деп кетет. Менин айтайын дегеним, бул ниети мындай. Кыргызстан балким Кудай буйрса, балким бир чоло оюнбу, же жаштык кыламбы, ушундай ойлоном. Кыргызстан химикат ГМО жебеген, таза абасы бар, балдары таза билимдүү, коому адамгерчиликтүү, дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өндүрүшү бар. Келечекте Кудай буйрса бир таза деген брендти алган мамлекет болсок деп ойлонобуз да. Ошонун атынан таза деп койгонбуз. Айтканыңыз келсин. Анда
Кыргызстандын бистин өндүрүш экен. Бизге гана жайылбастан чет жерлерге чыгып атабы же азыркы учурда бир гана өлкөбүздө эле сатылуудабы? Бул эми негизги темадан бир аз улап кетели. Бирок негизги темабыз энелер мектеби ушуга карата муну айтып жатканымдын себеби бар. Неге? Бүгүн карасаңыздар, мугалимдердин баркы мурдага караганда баркы түшүп кетти. Ата-энелер балам окууну бүткөнүңдө Россияга барып иште, Кыргызстанда жумуш жок. Болбосо базарга чык. Такыр болбой калса, эптеп мектепке кирип аларсың деген ата-энелерди көрүп, аябай жүрөгүңүз сыздайт. Мугалим болуу өтө мындай пастыкка коомчулук ушундай түшүнүп калды. Мурдагылар мугалимди көргөндө сыйлап эшикти ачып, көчөдөн саламын айтат эле, азыр жүйүлүп кете турган, өчөшкөн балдар ушундай агрессия болгон, мугалимдерди көргөндө ачуусу келгендер көп. Мен болсо мугалимдердин баркын кантип көтөрсөм экен деп ойлонуп, колуман келишинче азыр биздин таза холдинг менен кийимдерди алгандар чет мамлекетке чыгып атат, Кудайга шүгүр, уже кетип атат, жакшы, өзүбүздүн өндүрүш. Бирок менин бир жакшы шартым бар. Тазадан чыккан кийим, кече, продукция азыр мына Талбина деген бир каша чыгарып атабыз, балким эмки да ала келесиз, бир шашылыш болду. Бул Талбина деген кашабыз илгери тамактын жоктугунан, ачарчылыктан ооруса, азыр барган жердин баары арыкташ керек эле дегендер. Ошол кашаны ичкендер арыктайт. Экинчисинен нервди успокоить этет, жакшы, шартына келтирет ордуна. Үчүнчүсүнөн балдардын иммунитетин көтөрөт. Балдар билим алууда жакшы болот. Айтайын дегеним, таза холдинг корпорациядан чыккан рекламалык кийимдер, каша жана башканын бардыгы тең бир гана мугалимдерге скидка менен берилет. Алардын баркын көтөрүш үчүн. Келечекте Кудай буйрса, мугалимдердин баркын көтөрүү жөнүндө чоң таза программабыз бар. Ал Кыргызстанда Кудай буйрса кенен жайыр. Кудай буйрса акыркы бир 5 жылда мугалимдердин деңгээли ар тараптан көтөрүлүүдө чоң программа иштеп жатабыз. Кудай буйрса сонун иш экен. Ал эми өзүңүз айтып калдыңыз, бул Чүй облусундагы бардык райондорду кыдырдык деп, чак эми аймактарга дагы чыгуу пландарыңыздарда бар болсо керек. Азыр мына агайыбыз өзү азыр Баткенде. Баткенде, ал жерден Баткенден Кадамжай, Алабука негизинен агай өзү Кыргызстандын 7 өрөөнүн бүт барын кыдырып бүттү. Ар бир аймакка барып, энелер мектеби ушундай. Энелер мектебин кылсаңар мындай пайда болот. Бул жагынан зыян жок. Адамдардын бүгүн ашказанды гана толтуруу менен алек болуп калдык. Рух казан, акыл казандар толбой калды деп баарын бир кыдырып келген. Эми директорлор, айыл өкмөттөр, жаштар айрыкча чогулуп алып өзүнүкүнө мына жакында эртең 1-2 күндүн ичинде Суусамырга барабыз. Чакырып аткандар көп. Ташкөмүргө, Жалал Абадка, Нарынга, Ат башыга, Жумгалга, жакында эле мына Бөкөнбаев айылына барып келди, көлгө. Анда сиздерди өзүлөрү чакырышат турбайбы? Ооба. Бизди айыл өкмөт, жаштар, директорлор элди чогултуп берели. Бизде да болсун ушундай жетишкендиктер. Биздин балдар дагы кыйналбастан көп тилде сүйлөсүн. Ой өрүшү, кургазору кенен болсун. Бака менен бүркүттүн жашоосундай болуп калбаш керек. Бүркүт келип, бакага келип, ой, мындай жашоо бар десе, бака чалкасынан жатып каткырат дейт, асманда бир эле жылдыз бар, бүркүт каяктаган айтасың деп, ошол сыяктуу балдарыбыздын ой өрүшү, кургазору чектелип калбаш керек. Бүркүт сыяктуу балдар кенен ааламда эмне болуп атканын көрө туруш керек деп чакыргандар өтө көп. Бүгүнкү күндө Чүй областынын координатору бар, Динара деген эжебиз, Замира деген эжебиз, мына ошолорго чалышат, графиктерди толтурушат, бардыгы тең. Азыр очеред. Региондор баары очередте турат. Мына жайга чейин очеред күндө. Ошого чейин бардык чакырган жерге барабыз. Гапыр Мадаминов агайсын. Азыр кечирим сурайм, мен агайдын китептерин шашылып ала келбей алдым, башка жактан келатып, дагы бир мүмкүнчүлүк болгондо бардык китептерин көрсөтүп алып келип түшүндүрүп берем. Аны менен сабак өткөн мугалимдер бош убактысы калбайт, балдарды сүйүү менен, рахаттануу менен сабак берет. Анан негизинен Кыргызстанда бүгүн тойлор болуп атат. Өзүбүз дагы бир 12 жылдан бери только арагы жок, музыкасы болор болбогон, канкылдак бии жок тойлорду алып барабыз. Ошол тойлордо айтайын дегеним, энелер мектебинин агай айтмакчы программада бүгүн кытайский материалдан болгон товарлардан элдер тажады. Ошонун себебинде болгон тойлорубузда, мисалы мен быйыл бир 50дөй той алып бардым, бүт бардыгында белекке китептерди бердик. Гапыр агайдын айтуусу менен программасы менен Кыргызстанда кенен жайылып атат. Кыздын себине 40 китеп бериле баштады. Илгери гарнитур, кухонный шкаф, андай мындай берилет эле. Туура, ошол убакта мода болгон. Ошол убакта керек болгон. Азыр кайсылгыс үйүнө барса, ал үйдө деле кир жуучу машинасы бар, мебелдери бар. Ал эми ал үйдө китеп жок.
кыздын себине жакшынакай сандык даярдап, 40 китепти даярдап, апасы айланайын кызым тарбияны бердим. Калганын күйөөңдүн тилин тап, кайненеңдин тилин тап, балдарыңды тарбияла, тамак жасаганды үйрөн деген мыкты Чыңгыз Айтматовдун китептери, Манас Сагынбай Орозбаков деген китептерди, Куран, хадис, адеп ахлактуулук китептерден 40 китепти кошуп, кыздардын себине 40 китеп кылып берип атат. Себет деген бар. Себетке бүгүн не кылабыз? Химикат, ГМО кошулган, чет мамлекеттен келген шоколад андай мындай деп беребиз. Ошону биз тойлордо айтып атабыз. Себетке 8 китеп деп берилип атат. Неге? Элдин баары кошумча кошот, баягы белектерди берет, алны берет, муну берет, баардыгы жоголот. Ал үйдө жалгыз гана ошол китептер калат текчелерде. Андан окуса пайда табат. Эң сонун өзүңүз айткандай тойлордо дагы таза нукура кыргыздын тойлорун алып барып жүрөт экенсиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кудайым буйрса, мына ошол таза ишиңиз холдинг тууралуу дагы да болсо кененирээк сөз кылабыз. Кудайым буйрса, алдыда көптөгөн иштери бар, анын баардыгы аткарылсын дейлик. Өзүңүз айткандай жакшы тилек жарымырыз. Мына ошондой жакшы тилек, жакшы ниет менен Кыргыздын келечек ээлерин мыкты тарбиялап, Кыргызстаныбыздын алга сүрөгөн, желегин желбиреткен инсандарды тарбиялап жүрө бериңиздер дейлик. Сөзсүз түрдө ал эми Танкестиги күн сайын эртең менен 8-ден 10-го чейин мына ушундай жакшы маалыматтарды берип, кичинекей болсо дагы бир пайдалуу маалыматтарды тартуулаган болсок, анда биз өз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Албетте, мына бүгүнкү биздин конокто энелер мектебинин мүдүрү Эрлан Жыргалбеков болду. Мына ушундай кыргыз баласын кенедейинен баштап эр жеткичекти элине кызмат кылганга үйрөтүү мына ушул энелерден болот. Себеби бул баягы эркектерге, мырзаларга баягы бир үй бүлөнү багуу, ушундай бир кайраттуулукту, күчтүүлүктү берсе, адамды тарбиялоону мына ушул жалгыз гана энелерге берген экен. Мына жалпы биздин энелерге мына ушундай тарбиялуу балдарды өстүрүп чыксын деген тилегибиз орундасын. Ооба, бир гана энелер эмес, ата эне тең баланы тарбиялаш керек экен. Андыктан туура тарбияласаңыз, анда сиз ошол Кыргыздын мыкты кыз уулун тарбиялап чыгасыз деп айтмакчымын. Ар күн сайын Көгүл Тил экранынан көрүшөлүк. Чыңгыз Алтынай бүгүн сиздерде кызматта болду. Күн сайын Танкестиги сиздердин кызматыңыздарда. Жакшы туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.